Видеону ушул кичине өзгөчөлөнгөн Avanta, мында Avanta 5-тен баштадык. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Кош келиңиздер. Подписация баскычын басып, жанына коңгуроо басып коюңуздар. Ушундай жаңы маалыматтардан дайыма биринчилерден болуп кабардар болуп турасыздар. 19 июнь 2022 жыл апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапалабын базарындабыз. Avanta 5 туманниктер бар, 2014 кыймылдаткычын көлөмү 1.6, коробка автомат. Баасын канча дедиңер да? 850 миң сом. Люк мына жабык. Эс өзү бир жакка кеткен экен. Жанында адамдардан сурасам ушундай бааны айтты дейт. Ушундай Avanta 5 партрониктер бар. Монитор бар экен, камера бар болуш керек, анда заводской камера болот. Так. Баасы жазылбаса да ушул ашырбыны көрсөтүп коеюн. Свежий перегон. Ашырбыны күндө эле көрө бербесек керек, ушундай кузовта. Жаңы. 2016 1.8. Бесключевой доступ. Монитор бар, кожаный руль, круиз-контроль. Мен көрүп аткандардан кожаный подлокотник. Камера, сонарлар, спойлер, стоп сигналы менен бар. Ondan кийин да бир козуна көрүп коюңуздар, свежий перегон. Lexus UX деп аталат экен. Так, бул жакта ушул баягы адаптивный круиз контроль да бар болса керек. Ушундай UX айтмакчы гибрид. Парктроник, сонар, камера бар экен. Кореядан алып келинген. Тилекке каршы жабык турат. Көргөнүңүздү айтып коелу. Монитор, круиз контроль, контроль полосы. Так, круиз контролю жок, адаптивный эмес экен, жөнөкөй эле. Электромотор приводтары, отургучтары перфорация бар. Эми маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2019 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, пробеги 10 000 километр, 42 000 доллар. Люк 2 зоналуу. Дагы бир Toyota Camry 70 кузов. Кореядан бул дагы. Гибрид 2019. 2.5, пробег 35 000 километр, 33 000 доллар. Свежий перегон. Шундай. Мынаки эси келип азыр ачып берди. Салонда бир жакшыраак көрсөтүп коелу. Автофункциясы менен төртөө тең айнектери көтөрүлүп түшүрүлөт. Музыка JBL фирмасы. Жакшы. Айта берсек эми өтө эле көп навороттор бар. Автофарлар. Ушундай. Мода силерге караштуу, Kia. Kia, ал Lexus'tu тарттык. Kia Sportage 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, 23 500 доллар. Салон ачык эле. Болду, мындай деле көрсөтүп коерам. Монитор бар, старт, стоп.
тодон түшүү ассистенти, климаты 2 зоналуу, круиз контроль, перфорация бар. Азыр жайдын күнүндө могу тешиктер аркылуу муздак жел да жүрүп турат. Ой, жакшы функциялардын бири. Рулю да мындай могу жагынан түздөлгөн, спортто иштеген жазуусу менен азыр заманбап рулдагылар да ушундай формада чыгып калды. Жакшы. Андан кийин могуларда жаңы келди окшойт, Samsung SM Lexus алдык. UX бе? UX алдык. SM 2016. Bunun баасы канча болуп атат? $16,000. Айтмакчы, Renault Samsung болуп чыгып аткан эле. Кореядан алып келингендер Samsung болуп. Анан кийин ушул 2022 жылы ошол Кореядагы толук акциясын заводдун Renault сатып алды дагы. Эми келечекте ушул заводдогу чыгарылып аткан унаалар Renault маркасында чыгып калыш керек. Ушундай маалыматтарды окуганмын. Ичи жакшы. Бунда дагы круиз контроль, пробеги 60,000 километр, вентиляция бар, авторучник. Мындай заводской болуш керек, мен оюнча мындай подсветкалар. Жакшы. $16,000. Контроль слепых зон жана уна жабылганда автоматтык түрдө могу кулактары дагы ушундай жыйылат. Kia Carnival да турат. Көрсөтөлү. Жакшы, бир жерде эле чыкпай эле көрсөтүп атабыз сиздерге. Баалар деле жазылып, ээлери өздөрү да турат. Бизге да ишибизге жеңил болот өзү негизи ушундай болсо бардык жерде. 2017-жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 2.2, дизель $17,800. Так, бул жакшы, бизге жагымдуу, айрыкча ошо Кыргызстандын элине жагымдуу. Баягы көбүнчөсү капитанский кресло болуп калат эле. Бул капитанский эмес эле, жөнөкөй эле мына ортоңку жүргүнчүлөргө дагы ушул креслолор коюлган экен Карнивалда. Пробег канча болуп калды? 133,000 километр. Автодоводчик барбы? Бар экен, эшигинде. Жакшы. Багажник дагы. Жакшы, камера бар, сонарлар бар. Мынандай бир чоң үй бүлөгө аябай жакшы микроавтобус десек дагы жаңылышпайбыз. Так, анан малолитражкаларды өзүнчө да видео кылып чыгарабыз. Аны көрөсүздөр, Кудай буйруса. Дагы уланта берели, мына дагы көрсөтүп кете берейинчи, нон-стоп кылып. Кандай унаалар дагы турат. Көрүп алыңыздар. Kia Morning'ди көрсөтүп коелучу. 2017 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, коробка автомат, $9,000. Ушундай Morning. Эми сырткы дизайны чындыгында заманбап, жакшынакай эле чыккан. Монитор навигациясы менен алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, круиз ограничитель скорости бар экен, круиз эмес. USB AUX разъемдору бар, мультимедиасына отургучтары, бирок жөнөкөй кездеме экен. Регистратор бар. Видео регистратор бар дейт. Алды аркасынан мынакей ушул камерасы бар дейт. Болду. Жакшы. Пробег канча болуп калган? 43,000 километр. Дагы Morning, шуну көрсөтүп коелу. Аял кишилерге, кыздарга аябай мындай ыңгайлуу унаа деп эсептейм. $8,300, 2017, бесключевой доступ. Бунда уже комплектация жырныйраак. Азыр көрсөтө кетейин. 4 айнектен электро көтөрүш, электро күзгүлөр, жыйылуу функциясы менен кошо блокировка,
Так, бул жакта корректировка фар, антизанос, контроль давления шин, толук кандуу круиз контроль, монитор навигациясы менен, кондиционер экен, климатта эмес, отуруштардын жылытуу системасы, отуруштары кожа, айдоочуда подлокотник бар, рулю дагы кожа, пробеги 86 000 километр. Парктроник, камера бар. Жакшы. Алейкум ассалам. Так, бул жазда көрсөтүп коеюнчу. Жылтырап турат го, жылтыратыпсыңар, аябай соңгу. 2006 1.5 коробка вариатор, 730 000 сом. Жаба бамперлеринде туманниктер бар. Стоп фонарлары рестайл. Мо айрыкча стоптору жанганда светодиодный лампалар болот. Так, спойлер. Рулю кожа экен, же атайын тиктиргенсиңерби? Жок, ошондой келген. Заводскойбу? Электропакет. Чото заводскойго бирок окшойт, бирок мында өтө аккуратный, жакшынакай тигилген экен. Кожуху. Электропакет. Ага. Не бунда болуп калган? Кнопка күйүп Күйүп калганда, эмне? Экон коюп койгон, а так заводской өзү төртөө экен эле. Болду, түшүнүктүү. Пробег канча болуп калган? Пробег 185 000 теңгерегинде дейт. 730 000 сом, Болду. Mercedes-Benz C-класс 205 кузовта. Фарамывательдер. Жок, фарамыватель эмес экен. Бул менин оюмча ошол баягы аварийный крюктун ошо минилүү экен. Сонарлар, светодиоддуу оптика, линзаларда. Камера көрүнбөйт. Парктрониктер бар. Люк. Мындай алюминиевый мындай оформление да болгон экен, кнопкалары да ошондой, пушалкалар, жакшы музыкасы, Рамс Меннер дегенби, ошондой фирмадан экен. Климаты 3 зоналуу же 2 зоналуу, ушундай да мындай мультимедиасын башкаруу джойстиктери, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, аябай ички жасалганлары аябай кооз жакшынакай. Так, маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 дизель автомат. Баасын канча дедиңиз эле? $27 000. Кореяданбы? Болду. Toyota Camry. $55 кузов. 2017 2.5 $15.200. Арканкы тарабын көрсөтөйлү. Мынакей ушуну менен бул да видеобузду жыйынтыктай берели. Алдыдагы башка видеолорубузду да көрүңүздөр, тартыла турган.